Биздин каарман 35 жаштагы аял. Анын жолдошу балдарына алимент төлөөдөн баш тарткан. Алдыда каармандын тагдырын баяндайбыз. Каарман юридикалык жардам кызматы тууралуу угуп калып, дарегин алып ошол жака баш багат. Каармандын айтымында, экинчи жолу турмушка чыкканда, кайын журту да, жолдошу да никени расмий каттоого каршы болгон. Кайын журтум жолдошума кокус ажырашып кетсеңер, жер тилкеңди үйүңдү талашат деген. Чогуу жашаганыбызга карабай, ортобуздагы 4 балама фамилиясында, атасынын атында күбөлүктөргө жаздырган эмес дейт каарман. Мага координатор тарабынан мамлекеттик жактоочу берилгендиги боюнча чечим колума тийди. Сиз эчтеке төлөбөйсүз. Эмнеге деген каармандын суроосуна жолдошу же паспорту жок, же акчасы жок болуп калганын шылтоолоп койгонун айтат. 4 балалуу болуп, 8 жыл жашап, кийин ажырашкан учурда каармандын колундагы эң кенжеси 11 айлык ымыркай болгон. Туруктуу иши да жок аялга жолдошу эч кандай жардам берген эмес. Мага кайрылган жаран чындыгында бул юридикалык никеге турган эмес, ЗАГС алган эмес. Башкача айтканда, ЗАГС албай эле булар ушундай граждандык жарандык нике менен жашап жүрүшкөн. 8 жыл жашап, булар ушул 4 балалуу болушкан. 4 балалуу болгондон кийин бул ажырашып кетишкен экөө. Алимент төлөбөй, өзү деле жоопкер. Бишкек шаарында базарда иштейт экен. Иштеп, жана нотариус болуп иштейт экен. Нотариус болуп иштегенде деле айлыгы өзүнүн айтуу боюнча 50 миң, 60 миңге чейин табат, бирок балдарга эч кандай жардам бербейт деген. Балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүнүн графасында атасы деген графасында жазылган эмес, энеси эле деп турат. Мындайча айтканда мать-одиночка болгон. Ошол боюнча доо арыз түзүлдү аталыкты аныктоо боюнча. Андан кийин 1-Май райондук сотуна тапшырылды биз тарабынан. Тапшырылгандан кийин соттук процесстер башталды. Биз тарабынан далилдерди сотко көрсөттүк. Сүрөттөрдү көрсөттүк, фото сүрөттөрдү, атасы экени анык тууралуу, бала менен балдар менен кошо түшкөн сүрөттөр бар экен, аялы менен кошо түшкөн сүрөттөр бар экен. Эки күбөнү ээрчитип келдик, биз далилдерди келтирип, аталыгын аныктап, чечим чыгарып берди. Мамлекеттик каттоо органына барып, бул атасы деген башка күбөлүктөрдү алмаштырып, атасы деген графасында баарысына атасы жазылды. Алимент өндүрүү боюнча доо арыз менен кайрадан эле ошол документтерди чогултуп 1-Май райондук сотуна доо арыз менен кайрылдык. Ал боюнча деле алимент боюнча чындыгында 3 баладан ашык болсо иштеген айлыгынан жана башка кирешелеринен 50%, башкача айтканда жарымы төлөнүп туруу керек деген чечимди чыгарттык. Себеби мыйзамда ошондой жазылган. Жактоочу жарандык иштер боюнча көбүнчө аялдар кайрыларын айтып берди. Бул жерде жарандык иштер боюнча адвокаттарга, жактоочуларга көбүнчө аял кишилер кайрылат бизгечи. Аял кишилер кандай маселе боюнча кайрылат бул жерге? Мен кантип алимент алам? Атасы балдарга жардам бербей атат. Бул боюнча кандай юридикалык жардам бере аласыздар деп бизге көп кайрылат. 2017 жылдан бери Кыргызстанда мамлекет кепилдеген акысыз юридикалык жардам көрсөтүлүп келет. Баш аягы дээрлик 7 жыл ичинде квалификациялык юридикалык жардамды 80 миңден ашуун адам алса, ал эми консультациялык укуктук юридикалык жардамды 349 миңден ашуун адам алган. Юридикалык жардам кызматынын төрагасы системанын негизги миссиясы эмнеде экендигин жана юридикалык жардамды кимдер ала аларын айтып берди. Ең башкы мыйзамыбыз Конституциядан келип чыгат. Тактап айтканда 61-нчи беренеден ал жерде тактаана жазылган ар бир адам квалификациялык юридикалык жардам алууга укуктуу. Ал эми мыйзамда каралган учурларда юридикалык жардам мамлекеттин эсебинен берилет деген нормабыз бар. Юридикалык кеп кеңешти бардык кыргыз жарандары, жарандыгы жок болгондор, качкындар, чет өлкөлүк жарандар да ала алышат. Консультациялык укуктук жардам акысыз берилет. Ал эми квалификациялык юридикалык жардамга келсек, кирешеси минималдуу айлык акынын 60ка тете өлчөмүнөн ашпаган адамдар, арыз менен кайрылгандар, жоопкерлер, шектелгендер, айыпталгандар, кесилгендер, акталгандар, жапа чеккендер, жаш курагы жете элек күбөлөр акысыз жактоочунун кызматын алууга кайрылса болот. Ошондой эле мыйзамда каралган учурларда жылдык кирешесин эсепке албастан квалификациялуу юридикалык жардам берилет.
айына ошондо бир 11.400 сомдон ашпаган болсо, ошол жарандарыбыздагы акысыз адвокат алууга мүмкүнчүлүк бар. Статистика агенттигинен маалыматты алып көрсөк, түзмө-түз клиенттери ушу бир 60% жарандар түзөт экен. Анын ичинде сөзсүз биздин пенсионерлер бар. Кызмат кылып аткан аскерлерге дагы акысыз адвокат бере алабыз. Юридикалык жардамга муктаж болсоңуз, сиз кайда кайрыла аласыз? Юридикалык жардам кызматынын учурда өлкөдөгү бардык райондун борборунда жайгашкан кеңсеси бар. Андан сырткары 114 номери аркылуу шыр байланышка чалсаңыз болот. Онлайн аркылуу экранда көрсөтүлгөн сайтка кирип кайрылсаңыз болот. Эмне үчүн адамга өз укугун коргоо абдан маанилүү. Бул соболубузга юридикалык жардам кызматынын төрагасы жооп берип атып, өз укугун коргой алган жаран бир топ көйгөйлөргө дуушар болбой турганын да айтты. Өз укугун билип, ошол эле учурда өз милдетин билип туруп, башка жарандын да укугун бузуп албаш үчүн сөзсүз бул өз укугубузду билишибиз керек. Өз укугубузду коргоону да билишибиз керек. Бул дагы негизи ушул жарандын өзүнүн жашоосуна дагы бир чоң мындай пайдасын берет, себеби өз укугуң билсең, өз маселелериңди дагы бат-бат чече аласың. Эч кандай бир жамандык же болбосо бир чече албагандай көйгөйлөргө да дуушар болбойсуң.